жашыруун эмес, кыздарууда кемчилик көп. Барбы? Бар. Ушу оронгондо Жамал, мен ушундай деп ойлоп калдым. Бүт кемчилиги менен оронуп алган да. Анын билбейсиң анын ичинде эмне бар экендигин. Мен граната дебейм, бирок кемчиликтин баардыгы хижаптын ичинде. Моюнга алышыбыз керек. Түшүнчүп отуруп, же жазганды билбейт, же укганды билбейт, же сүйлөгөндү билбейт. Ушундай бир бурчка такалып калды да. Эми кайра аны хижабына татыктуу кылып тарбияласак дейм да. Бул хижаб деген мусулман аялдын белгиси. Ал мынандай болуш керек, мынандай болуш керек, мынандай болуш керек. Сен татыктуусуңбу хижабка деп тарбиялай алабызбы? Алабыз. Мен ошол эки негизи эле бир 5-6 жылдан бери ойлонуп жүргөн маселени коюп атасыздар. Азыркы учурда биздики жакшы концепция кабыл алынды. Анан президенттин астында иман фондусу бар. Ал иман фондусуна азыр финансы өтө көп болуп атат. Биз азыр ошол фондуга официалдуу түрдө да кайрылып атабыз. Ушу теле аркылуу да кайрылып кетер элем мен угуп аткан адамдардан. Биз ошол 24 жылдан бери эле имамдарыбызды окутуп атабыз, казыларыбызды окутуп атабыз. Ошол эркектерге өзгөчө бир көңүл буруп атабыз да. Мусулман аялдарынын биз коомго кошууга жардам бериш керек. Кайра кайтарууга булар бир мындай бир көпүрө болуп бериш керек да. Хижабын чечпей туруп. Хижабын чечпей туруп, аларды окутуп, себеп дегенде ошол аялдар өтө активдүү аялдар, лидер аялдар көп арасында. Ошолорду окутуп, социалдык маселелерди чечкенге, ошол айылдагы бир проблемаларды чечкенге, ал аялдарды биз активист кылсак болот да. Эми бир жолук ошол аялдар барабы өздөрү? Аялдар барышат. Мен өзүмдүн практикамда мына 3 ай бою мен Ош, Жалбат, Баткенди кыдырып, ар бир 10 адыр, 30 адыр кыдырып чыктым. Лидер аялдар иштегилери келип атат. Эми Жамал, ушул нерседе мамлекеттин өзүнүн иши көп. Туура. Өзүбүз кыла берсек болбойбу? Биз өзүбүз кылып атабыз Мыктыбек эже. Азыркы учурда мисалы бизде ушундай бир стереотип болуп келгенде, аялдар акча топтосо бир медресе куруп, бир хужрада бир комната куруп, өзүбүз Куранды окуйлу дешкен. Мен азыр аялдарга айтып атам, силер революция кылгыла. Айыл өкмөтү менен бирге иштегиле. Революция дегенди айтма. Жок, ошол айыл өзүңөрдүн ички дүйнөңөрдү да. Айыл өкмөтү менен чогуу иштегиле. Айыл өкмөтүгө бир садик салгыла. Ошол садикте чогуу программа менен балдарды окуткула. Айылга бир социалдык мобилизация кылгыла. Ошондой кылсаңар, участковый да, айыл өкмөтү да баары силер менен бирге иштешет. Эгерде силер мамлекеттин ичинде мамлекет болуп бөлүнүп отура берсеңер, эч ким силерге келбейт, баары силерден коркот. А эгерде силер ачык болуп, биз ушул ишти кылабыз, биз дайынбыз, мен мамлекетимди сүйөм, мен мусулманмын десеңер, мамлекет да силерди сүйөт деген бир стиль кылып атабыз.